айтчу нерселер ошончо көп, бирок айта албайсың. Эмнеге айта албайсыз? Ошо көп азыр дагы буга чейин белгиледиңиз, тизме бар, бул адамдар бар, тигил адамдар бар. Так аттарын эмне себептен атабай жатасыз? Айбек мырза, алардын тизмелерин айтып кое берүүдө эмес. Тиешелүү органдар өзүнүн ишин билиш керек. Силер айтып атасыңар, сүйлөп ошон үчүн мындай мандатыңызды алышка айласыз болушту депчи. Эми сүйлөгөндө ким сүйлөйт ал жерде? Артында кылмышы жок. Цемент заводу, көмүр кени, кирпич заводу, рестораны жок. Мындай таза болсоң сүйлөйсүңбү? Мээде болсо, жүрөктө бир оргуп турган мекенге болгон сүйүү болсо анан сүйлөш керек болобу? Анан бул жерде ал сүлкүлдөп эле отуруп балык болуп кеткенден эмне пайда? Айлык алыштан уялбайсыңбы барып дегендей да? Бардың кнопкасын айлык алдың кеттиң. Кантип үй бүлөңүн бетин карайсың? Ошого сүйлөөчүнүн бардык сүйлөдүк, алышты, алды, насип кылсын өздөрүнө. Бирок мыйзамсыз алышты. Ал эми дагы убакыт бар да алдында. Жашпыз дегендей.